Биз эми жооптуу мезгилге келдик. Бул алдыбыздагы турган жыл өтө жооптуу. Биз тагдырыбызды тандай турган жыл. Биз өзүбүздүн жеке тагдырыбызды гана ойлобостон үйүбүздө бир бала чака жүргөндүр көзүн жылтыратып. Балким бирөөнүн баласы бешикте жаткандыр. Балким бирөөнүн баласы бир жакшы изги үмүт тилек менен окуп аткандыр. Ошолордун көзүнө бир жакшылап карап, мен болуп туруп өзүм өмүрүмдү жашап атам, мага жетиштүү, жетишет, устраивай. А бирок могул балам үчүн эмне кылыш керек дегенди ойлонуп болчу. Рахмат агай, сиз дагы ден соолукта болуңуз, эңиңиз ден соолук, оорубаңыз, эркелебеңиз көп. Өзүңүз айткандай, аш десе ашка, иш десе ишке тойбой турган чагыңыз сизден көп. Мындан дагы сонун оондорду күтөбүз. Дагы эргип, элибизге өнөрүңүздү тартуулап, талантыңыз ташкындай берсин. Бул 2-май. Жаңгырда Усамат деген ырым бар. Анан дагы ырым бар, анын атайын Айперге сактап атам, Булбулум деген. Бул кыз күнүгө ырдап жүрүп ушул укол коет экен. Мен таң калдым. Мурда көптөн бери жатат экен. Көрүп, анан мен идея айттым. Вокал окуп, дагы өрчүтүп ал, бөлөк ба дей курстадан сырткаркы күндөр. Анан мыктылап алсаң, туурабы? Анан кийин бирок ырдап кетпе. Сен медицинаны таштабагын, ушундай кызматын кыла бересиң, бирок жанагы ырыңды ырдай бериш керек. Себеби ооруган кишиге ырдап келип укол коюу бул өзү менимче дүйнөдө жок болсо керек. Анан сен 1-2 жыл ошентип ар бир отделенияда да иштеп көр дедим. Хирургияга иште, операцияда монтолуп аткандар бар, ырдоо кичине алаксай түшүрдөй. Реанимацияда иштеп көр. Мүмкүн ошондон улам бир адамга бир дем кирип жакшы болуп кетер. Анан 1-2 жылдан кийин менин оюнумда болсун, эл аралык телевидение жанагындай телерадиолор бар. Азаттык, BBC өңдөнгөндөрдү алып келейин. Анан алар сен жөнүндө бир 10 мүнөттүк жакшы сюжетти даярдап туруп кетирсе, бул дүйнөгө дүңөлөдей түшөт. Менимче дүйнө жүзүндө мындай жок. Деп атам. Жакшы идея. Туурабы? Дүйнөдө мындай жок. Кыргыз ушундай улуу эл экен. Карачы, мына медсестралар ушинтип ырдап келип, оорулууга укол коюп, ушинтип жүрөт экен деген сөз бул Европада, Батышта жана башкаса кетсе, Кыргызстанда дөңгөрөсө, я кандай сонун болот? Азыр мен жаңгырда кошалып
Sezersin dayım, sen tartkan kaygı, men tartkan kaygı. Teldirip dikteyim, dertli canım, sen suygun ayda men suygun ayda sezim talenen sezersin dayım. Sen tartkan kaygı, men tartkan kaygı. Bir de çurqap bir de kalıp körmölöp, bittinbestен kayran jaştık öydölöp, baratkanda balbıldagan ot gördüm. Ay vakit menden alыс emes öңdөнөp, Alыс эмес болсун. karaylagan көңүлүмө нур толуп, кайрада бир төгүлөй нур болуп, арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйүүдөн, арыз атын ананайын айдан айым мага бир жолу. Ой, бana gönder. Bir ucudan söyle ötüp süyümün, bir zamatta oyrum bolgon dünyam, özün menen ayık çudayn sezilip, ey özüm bilbeyim negeminça süyünüm, karaylagan көңүл нур толуп, кайрабастан төгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын кагылайын мага бир жолу. Тагдыр мени hakkın kalsadır güççü çarçadım, yaşlık uzap getelekte bir yolu. Ay caş o berçi caşılında yar canım, karaylagan göğülüme nur tolup, kayramastan tөгүлөйүн ыр болуp, арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйүүдөн, арыз атын айланайын айланайын мага бир жолу. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайрадан бир төгүлөйүн ыр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче, карындашым кагылайын кагылайын мага бир жолу. Карындашым кагылайын картайганча мага